5 канал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Эфирде күндөмү маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда турган Сатиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Оштогу эстакадалык көпүрө курулушу туура 1 жылдан соң бүтөт. Аны курууга каражатты президент Алмазбек Атамбаев тапты жана бардыгын сапаттуу жасоону талап кылды. Депутат жана президенттикке талапкерлер жогорку билимдүү болуп жана соттолбогон болушу керек. Парламент депутаттары тандоо эрежелерин катаалдатууну караган мыйзам долбоорун кароодо. Кыргызстандын бажы бирлигине кошулуусу оор болбойт. Эксперттер тегерек үстөлдө бирликтеги мүчөлүгүбүздүн экономикалык келечегин талкуулашты. Жай үй бүлөнү чыңдоого эң ыңгайлуу маал. Өргүүнү үй бүлө очогуна пайда менен өткөрүү боюнча психолог жана туроператорлордун кеңештери. Эң эри, эң чуулуу жана Ош шаарынын эң узакка созулган курулушу Ак Буура суусу аркылуу эстакадалык көпүрө 1 жыл өтө эле Түштүк Борбор тургундары жана бийликтегилер үчүн баш оору болбой калат. Курулушка акча табылды. Бул туурасында президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарына болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Өлкө башчысы курулуштун башталышынын өзү көрүп жана жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Зарыл сумма бул 650 миллиондон көп сом. Кыргызстандан Ош областын өнүктүрүү үчүн Орусия атайы берген каржылык жардамдан бөлүнөт. Бул жардам жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы. Эске салсак, эстакадалык көпүрөнү курууну мурунку мэр Мелисбек Мырзакбатов баштаган, бирок бул масштабтуу долбоорго каражат жок болчу. Андыктан башталган нерсени эми бүтүрүүгө туура келүүдө. Мындан тышкары, президент Алмазбек Атамбаев газ жоктугу көйгөйүн чечүүгө убада берди. Кененирээк өз кабарчыбыз Динара Касымованын материалында. Алмазбек Атамбаевдин алгачкы келип көргөн объектиси эле эстакада көпүрөсү болду. Көпүрөнүн долбоору курулуу баскычтары президентке тааныштырылып, шаар жетекчиси маалымат берди. Проектиси экспертизадан өтүп 25-декабрда. Шаардын ортосунда аң-дөң болуп казылып жаткан бул жерде айтылган мөөнөтүндө бүткөрүү зарылдыгына токтолду өлкө башчысы. Көпүрөнү курууга дээрлик 700 миллион сом кетери эсептелинип, бирок жергиликтүү бийлик мынча каражатты кайдан табарын билбей турган. Эми каржылоо маселеси чечилип, жергиликтүү дагы республикалыктагы казнадан эмес, Орусиялык гранттын эсебинен болоору бүгүн белгилүү болду. Бүгүнкү күндө акчасына чечилгенине байланыштуу, бунун толугу менен чечилгенине байланыштуу биз азыр ойлоп турабыз, пландап атабыз. Эмки жылдын 2015 жылдын где-то май айларынын аягына, июндун башына бүтүп калат, Кудай буйруса. Негизинен көпүрөнү 3 этап менен куруп бүткөрүү пландалган. Азыр алгачкы баскычындагы жумуштар аткарылууда. Куруучулар 3 ай аралыгында жер алдындагы жана жер үстүндөгү коммуникациялык куурларды башка жайга жылдырып, жерди эстакаданы курууга ылайыктап берет. Мен шаардык УГД тарабынан биринчи транш акча бөлүндү. Акча каражаттары азыр жетиштүү эле болуп жатат. Бирок бизге азыр ушунчул мезгилде кыйынчылык туудуруп аткан бир нерсе болуп атат. Бул жерде келип баягы сууну казып, баягы канализацияны коюп өткөн жерибизге ошол жердеги элдердин камоктору, соода түйүндөрү туура келип калды, ошогочу. Өлкө башчысы көпүрөнүн курулушу менен таанышып жүргөн убакта ага жолугууга ашыгып, шаар тургундары күтүп турган. Баарынын күткөнү эле көпүрөнүн качан бүтөөрү. Көпүрөнүн эми акча маселеси чечилди, ачык айтайын. Эми кеп мэрдин колунда сапаттуу жакшы салып берсе, майда бүтүрөм деп атат, бирок эмдиги жылы майга чейин созулат экен. Билесиңер, абдан чоң көпүрө 669 миллион сом кетет экен. Менин максатым акча таап бериш керек болчу, акчасын таап бердик. Рахмат. Калган эми мэрдин колунда. Бул кишини такалайбыз, убагында сапаттуу бүтүрдү. Көгүлтүрөт көйгөй шаардыктарды кыйнап жүдөтүп жатканы да президентке белгилүү. Мен силерди бул жерден сүйүндүргүм келбейт, эртең эле газ болуп калат деп. Чындыгында газ эмнеге берилбей атканын баарыңар татынакай билип атасыңар. Эми эгемендүүлүк үчүн кээ бирде чыдаш керек. Мен Бишкектен Газпромдун өкүлдөрү менен сүйлөшкөм. Кудай буйруса ушул Ошто жашаган элибизге, мисалы менчик үйлөрдө жашагандарга ар бирөөнө редуктор баллондон мамлекеттин эсебинен алып беребиз. Этаж үйдө жашагандарга тилекке каршы 2 этаждан бийик болсо баллон коюлбайт экенбиз. Анын уруксат жок да. Этаж үйлөргө жашагандарга айла жок, жанагындай электроплитадан алып берейин деп атабыз мамлекеттин эсебинен. Бирок Кудай буйруса Кыргызстан момундай кыйынчылыктардан чыгаарына 1 жыл, 1,5 жыл калды. 1,5 жыл керек болсо чыдап, 1 жыл болобу, 1,5 болобу чыдап туруп,
мен ойлоп турам, мындан ары Кыргызстан тизеге эч кимдин алдына турбаш керек. Бирөөнүн алдына тизеге турбайбыз мындан ары. Бирдеме сурап барбайбыз. Бүгүн ушу биздин ош жергесине президентибиз келиптир. Бизге ушул түшүндүрүп бүгүнкү көпүрөнүн бүтүшүн берге тапшырып кетти. Биз ишенебиз эми, үмүтүбүз чоң. Ушул көпүрөбүз бүтүп калса, бизге аябай жакшы болот. Биз сүйлөшүп, бизге суроолорубузга жооп берди президент. Эми ушул эмдиги майга бүтүп калат деди. Кудай буйрса, биз дагы ушул жаңы көпүрөлөрдө жүрүп калабыз. Бул көпүрөнү президентибиз өзү келип көрүп кеткени шаар тургундары үчүн күтүлбөгөндөй эле болду. Айтылган сөздөр аткарылып, бул көпүрө бүтүп калса, ары бери каттаган эл кыйналбай калат. Шаарыбыздын да көркү болот. Түштөн кийин Алмазбек Атамбаев шаардык жана облустук актив менен жолугуп, бир катар маселелерди талкуулады. Эртең жумушчу сапары менен Жалал Абад облусуна барары маалымдалат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Бүгүн эле президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында Ош шаары жана Ош областынын жетекчилиги менен жолугушуу өткөрдү. Анын жүрүшүндө Ош шаары жана областынын социалдык экономикалык актуалдуу маселелери, ошондой эле инфраструктуралык долбоорлорду реализациялоо талкууланды. Өлкө башчысы Орусия тарабынан Ош шаары жана Ош областына жардам көрсөтүү үчүн келе турган каражатты максаттуу колдонуу зарылдыгын белгиледи. Бул каражаттын бир бөлүгү Ак Буура аркылуу өтчү эстакадалык көпүрө курулушуна, ошондой эле калкты суу менен камсыз кылууга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле өлкөнүн 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясындагы негизги приоритеттүү багыттарды белгиледи. Соңку мезгилде Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү кескин өстү. Анын натыйжасында ири ишканалар курулуп, жолдор салынып, экономиканын өнүгүшүнө дем берүүдө. Ийгиликке жетүүдө эл аралык мамилелердин ырааттуулугу чоң салымын кошууда. Өлкө башчысынын аракети менен Кыргызстанга келген акчалай салымдар туурасында Айдай Аманкулова айтып берет. Стратегиялык өнөктөш Орусия Кыргызстанга биринчи рет жардам берип жаткан жери жок. Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланган алгачкы күндөрү аскердик кызматташтык алкагында жоокер техникалары келген. 30дан ашуун жол тандабас унаалар чек ара кызматкерлери үчүн бөлүнгөн эле. Аскердик жарак жабдуулардын берилиши уланууда. Россия менен эң чоң ири инвестициялык кызматташтыкка Путиндин Кыргызстанга болгон сапары учурунда жетишилген болчу. Камбар-Ата 1 жана жогорку нарындагы ГЭСтердин курулушу. Энергетикалык долбоорлорго жалпысынан 2 миллиард доллардан ашуун каражат сарпталары аныкталган. Россиялык инвесторлор алгачкы транштарын алып келип, суу энергетикалык станциялардын курулушун башташты. А мы по старой традиции гидроэнергетиков надо бросить часы. Жалко. Эң чоң каржылык жардам Кытайдан келүүдө. Датка кемин көмөк чордонун куруу үчүн 2012 жылы 400 миллион доллар насыя алууга өлкө башчы макулдашып келген. Дагы 150 миллион юанды грант түрүндө беришкен. Өткөн жылы болсо дээрлик 3 миллиард долларлык инвестицияга бааланган документтерге кол коюлган. Кытай президенти Кыргызстанга келгенде альтернативдүү түндүк түштүк жолунун курулушуна 400 миллион, 386 миллион жылуулук борборунун оңдолушуна, дагы 400 миллион доллар Кара Балтадагы мунай заводунун кубаттуулугун көтөрүүгө, анан 30 миллиондон ашуун долларды грант түрүндө берүү боюнча макулдашышкан эле. А келечекте 1,5 миллиард жашыл акча Түркмөнстандан Кыргызстан аркылуу Кытайга кете турчу газ түтүк үчүн жумшалат. Ажоолук вазипаны аткарып баштагандан бери эле Алмазбек Атамбаев өлкөгө инвестиция тартуу менен алек. Президент чет өлкөлөргө иш сапары менен кеткенде базарлык күтүү бизде салт болуп калгансыды. Журт башчысына дайындалгандан кийин эле алгачкы иш сапары Түркиядан башталганы белгилүү. Боордоштук ымалай эки өлкөдө бекем. Алмазбек Атамбаев премьер кезинде эле Анкара мурдатан топтолгон 51 миллион доллар карызыбызды кечип, 20 миллион доллар грант берген болчу. Расмий визиттен көп узабай Түркиядан Кыргызстанга 100 миллион доллар өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыя жолдонгон. Бул каражаттын басымдуу бөлүгүнө өткөн жылы Бишкек шаарынын жолдору оңдолгону белгилүү. Мындан тышкары каражат мектептерди салууга, айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалат. Президенттин Түркияга болгон соңку сапары дагы байсалдуу. 10 миллион долларды дин чөйрөсүн реформалоого, тарых музейдин реконструкциясына дагы 15 миллион доллар жардам ала келди. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5 канал.
Кыргызстандын Бажы бирлигине кирүүсүнө жарым жыл калды. Бул убакыт аралыгында жол картасынын бардык талаптарын аткарып, ишкерлер чөйрөсүн ага даярдоо зарыл. Бул үчүн кандай кадамдарды жасоо керектигин эксперттер коомчулугу тегерек үстөлдө талкуулашты. Жанат Атабаева теманы улантат. Кыргызстандын Бажы бирлигине кирүү боюнча жол картасына кол коюлду. Эми анда каралган талаптар жылдын аягына чейин аткарылышы керек. Ишке ашыруу жолдорун талкуулап эксперттер тегерек стол уюштурду. Жыйынга Орусиянын өкүлдөрү да катышты. Кыргызстан это малая республика, да? Кыргызстан чоң рынокко чыккан кичи республика. Ошон үчүн Орусия, Белоруссия, Казакстан менен интеграция тууралуу унутуш керек. Кыргызстан үчүн башка перспектива бар. Бул Сибирь, Урал базарлары. Аталган аймактын жакын болгону кызматташуу үчүн жакшы шарттарды түзөт. Айтымында ал жакта жеңил өнөр жай аз. Айыл чарба азык-түлүктөрү тартыш жана кымбат. Ошондой эле талкуу катышуучулары ушул максатка багытталган картанын түзүү зарылдыгын белгилешти. Такая целевая карта, где Атайын максаттык карта түзүлүш керек. Ал жерде конкреттүү түрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын камтыган жерлер белгиленет. Өкмөт элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюшу зарыл. Биздин ишкерлер Бажы бирлигинин агрессивдүү базардык чөйрөсүнө даяр эместигин Марсариев кошумчалап кетти. Үч өлкөнүн бири-бирине болгон активдүү конкуренттиги бар. Өкмөт бизнестин динамикасын өнүктүрүү комиссиянын түзсүн деген сунуштар болду. отсутствие, знаете, коммуникации. Өкмөт менен бизнесмендердин ортосунда коммуникация жок. Ар тарап өз алдынча иштейт. Мен ойлойм, Бажы биримдигине кирүү бул жөн гана Орусиянын геосаясий демилгеси. Бул иштин түйшүгү бизнесмен уюмдарында калат. Бажы бирлиги төш белгидей болуп эле эки тараптуу. Жумакадар Акинеевдин айтымында базар соодагерлеринин соодасы кандай жүрөөрү белгисиз. Белгилүүсү айыл чарбасы басымдуулук кылган өлкө экенибизди эске алып, дыйкандардын бизнеси гүлдөөрү күтүлөт. Биздин дыйкандар түздөн түз ортомчулары жок, барып ошо Алмата, Тараз базарларына сатса, анда мына биздин Бишкек базарларына азык-түлүктөр көлөмү азайып, баалар өсүшү мүмкүн да. Биз ошо сөз түрүндө 1 январь 2015 жылга чейин болгон милдеттемелерди жол карта боюнча аткарабыз. Аткарылгандан кийин кол коюлат, анан биз ошо биримдикке кирүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Адистердин изилдөөлөрү боюнча Бажы бирлиги жөнүндө жарандардын 60%-ын толук маалыматы жок. Учурда бул көрсөткүчтү министрлер 95%-га жеткирүү үчүн атайын программаларды даярдоодо. Программалар чыккыча 1 январь келип калышы ыктымал. Андыктан эксперттер коомчулугун ойго салганы убакытты текке кетирбөө. Тегерек стол аягында бардык катышуучулар жетишебиз кесиптештер деген позитивдүү жыйынтык чыгарышты. Жанат Атабаева, Элдияр Бектемиров, 5 канал. Кыргызстанда Ош Эркечтам унаа жолунун буулгандыгынан улам чек арага чектеш аймакта Кытай жана Тажикстан менен товар айлантуу төмөндөдү. Бул туурасында экономика министрлигинин түштүк райондук башкармалыгы билдирет. Мындан тышкары айрым көмүр казуучу компанияларда токтоп турат. Салыктар боюнча төлөнбөй калган каражат суммасы 4,5 миллион сомду түздү. Бышкан кирпич чыгарган цехтер дагы токтоп калды. Автожолдун саясий мотивдер менен тосулушу экономика, бюджет жана түштүк аймактын туруктуулугуна терс таасир этүүдө. Мунун кесепеттери бүтүндөй өлкө үчүн өтө оор болушу мүмкүн деп эскертет экономисттер. Эске салсак, Алай районунда коррупцияга шектелген депутат Келдибековдун тарапкерлери митинг өткөрүүдө. Алар анын бошотулушун жана башкы прокурор Аида Салянованын отставкасын талап кылышууда. Премьер-министрдин пресс-кызматы 24 KG агенттигине монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин экс-жетекчиси Бабырбек Жээнбековдун өкмөт башчысын сотко берүү чечимине карата комментарий берди. Эске салсак, Жээнбеков бүгүн сот аркылуу кызматына кайтып келерин билдирген. Буга чейин ал анын кол алдындагы кызматкери Кудайберген базарынан пара алып чуу менен иштен кетирилген. 300 000 сом пара алган кармалган чиновник бул акча өз жетекчиси Жээнбековго экенин билдирген. Өкмөт пресс-кызматындагы сотко арыз боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси кызматы президент жарлыгына ылайык саясийге кирерин, андыктан аны элеген адам жетекчилик жүргүзгөн саясат жана кабыл алган чечимдерге каршы келсе кызматтан кетирилет. Ал эми мындай талаштар эмгек кодексине ылайык сотто каралууга жатпайт. Мындан тышкары Жээнбеков болгону мамлекеттик агенттик жетекчисинин милдетин аткаруучу болчу жана ар бир убакта эч бир негизсиз эле кызматтан алынышы мүмкүн болчу. Жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу жогорулайт. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекс жана жол кыймылы туурасындагы мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда жактырышты. Мыйзам долбоору айдоочулардын жолдогу жоопкерчилигин жогорулатууга багытталат. Буга чейин маалымдалгандай, мас абалында унаа башкарган айдоочулар 20 000 сом айып пулга тартылат. Мындан тышкары ким жыл ичинде 3 жолу олуттуу эреже бузууга жол берсе, алар сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Документ президентке кол коюуга жөнөтүлдү.
Президент жана депутаттарга талапкерлерди тандоо критерийлерин күчөтүүнү парламентте сунуштоодо. Тиешелүү мыйзамдын долбоорун бүгүн жогорку кеңеште талкуулашты. Документке ылайык аталган кызматтарга аттангандар жогорку билимге ээ болуп жана оор кылмыштар боюнча соттолгон эмес болуш керек. Соттолуусу жоюлган учурда дагы талапкер шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Мындай талаптарды айрым эл өкүлдөрү өтө катаал дегени менен норма биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кененирээк Жибек Бегалиева. Жайкы эс алуу жакындагандан улам убакыттын тардыгына карап ар кыл бөлүктү бүгүн депутаттар алып салууну туура көрүштү. Карапайым элдин маселелерин алып чыгууга каралган 1,5 саатты эл өкүлдөрү мыйзамдардын долбоорлорун талкууга бөлүштү. Демилгеге каршы парламентке жаңы келген депутаттар гана чыкты. Разныйда деле ошол маселе орчундуу маселелер кылат. Мен бир сунуштала турган нерсем 6-да эмес 7-ге чейин иштеп коелу. 1 саат кошулуп туруп, эч нерсе болбойт. 7-ге чейин 1 саат узартып туруп. Бирок жумуш убактысынан тышкары иштөөгө даяр эмес болгон депутаттар мыйзамдарды талкууга өтүштү. 1 сааттын ичинде мыйзам долбоорлордун бир канча пакетин карап чыгууга үлгүрүп, парламентарийлер шайлоо тууралуу документке токтолушту. Президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу нормасында аталган кызматтарга талапкерлерге кошумча чектөө киргизүү сунушталууда. Оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасап, аларды алынып же жоюлуп кеткен күндө да ушул биз айтып кеткен кызматтарга келе албасын деп чектөө киргизип атабыз. Мен ойлойм, бул мындай жанагысын шайкеш келтирүү максатында туура, анткени анча эмес менее тяжкие же болбосо преступление небольшой тяжести дегендер эгер жоюлуп же алынып салынса, анда бул кызматтарга келгенге укук берилип атат. Мамлекеттик кызматтарга уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн дагы шайлануусуна бөгөт коюуну Нарынбек Молдобаев сунуштады. Депутаттын демилгесин кесиптештеринен сырткары Боршайкомдун төрагасы да колдоп берди. Айыл жерлеринде ошол ОПГнын мүчөлөрү айылдык депутат болуп алып, жерлердин баарын оңго солго берип, укмуш эле кылып атат. Ошолорго бир сөз эч ким айта албай атышат. Мен ошол жагын айтып атам. Балыкчыда шаардык кеңештин депутаттары атышты билесиңер, бирөө Кара Көлдө болуп атат, Кара Сууда болуп атат. Эгерде биз мындай чараларды көрбөсөк, эмки жергиликтүү кеңеште соттолбогон ОПГчтиктер көп эле. ОПГчтиктин критерийлери бар. Молдобаев киргизген сунушту колдобогондордун арасында Талантбек Узакбаев. Саясий өңүттө пайдаланып кетишибиз мүмкүн да, шайлоонун учурларында жөн эле жазып коюп, шайлоодон кийин андай эмес экен деп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан муну азыр киргизишибиз эрте, анткени көп баягы саясатка чыгам деген чыган жигиттерибизди, кыздарыбыздын жолун тозуп коюшубуз мүмкүн. Айтмакчы эл өкүлүнүн агасына мурдагы айыл чарба министрине кылмыш иши козголгон. Кызматтык абалды кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча бир тууганынын темир тор артында отургандыгындагы Узакбаев саясий оппоненттеринин көрө албастыгына шылтоолоп келет. Ал ортодо ошол эле норма боюнча президент жана депутаттарга аттангандарды жок дегенде орто кесиптик билимге ээ болууну милдеттендирүү каралат. Бирок бул талаптарды өтө катуу тапкан эл өкүлдөрү дагы жок эмес. Да, у депутата жогорку кеңеши. Ооба, депутат жогорку билимдүү болуш керек. Бирок бийликке келүүгө умтулган бардык адамдар университетте окуй алышпайт. Анын үстүнө бүгүнкү күндө дипломдун баалуулугу төмөндөп кеткен. Эки дипломдуу болгондор деле билимсиз болушу мүмкүн. Анткени биздин билим берүү системабыз ошондой. Сунушталган нормага ылайык аталган талаптар жергиликтүү башкаруу системанын өкүлдөрүнө дагы тиешелүү. Документтин автору бардык сунуштарды жазуу түрүндө кабыл алууга даяр экендигин билдирген соң, мыйзам биринчи окууда добуш берүүгө жиберилди. Жибек Бегалиева, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Ошондой эле парламент бүгүн Кыргызстандын чек арага жакын райондорунда кыймылсыз мүлктү чет элдиктерге сатууну караган мыйзам долбоорун колдоду. Айрым чек арага канатташ аймактарга өзгөчө макам берүү зарылдыгы жөнүндөгү мыйзам долбоору бүгүн акыркы 3-окууда жактырылды. Документке ылайык чек арага жакын өзгөчө макамга ээ аймактарда чет элдиктерге, ошондой эле жарандыгы жок жактарга жана чет элдик юридикалык жактарга кыймылсыз мүлктү сатуу, жарандык укуктук келишим жасоого тыюу салынат. Алимент төлөбөй жүргөндөрдүн балдарын камсыздоочу фонд түзүлүшү мүмкүн. Тийиштүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, парламентте каралганы турат. Анын демилгечиси социал-демократ Ыргал Кадралиева, бирок жөнөкөй салык төлөөчүлөрдүн эсебинен башка бирөөлөрдүн алиментин төлөөчү фонддун ачылышына каршы чыккандар четтен чыгууда. Кененирээк Самат Качканов.
Өлкөдө алимент төлөөчү аталардын 30%, балдардын камсыздабай качып жүрүшөт дейт мыйзам демилгечиси Ыргал Кадыралиева. Мындан улам көп энелер балдарын бага албай кыйналып, айрым балдар таптакыр каралбай да калып жатат. Алимент фондун түзүү идеясы дал ушул себептен улам келип чыккан. 25 миңге жакын ата азыр алимент төлөөдөн качып жүрөт. Жана ошол эле учурда жалпы алимент төлөөчүлөрдүн эсебинен 30% алимент төлөөдөн качып кеткен. Бул болсо бүгүн балдардын оор шартта калуусуна негиздеп жатат же балдар үйүнө түшүүсүнө себеп болуп жатат да. Андыктан эл өкүлүнүн айтымында бул маселени мамлекет колго алуусу зарыл. Анткени мыйзам боюнча төлөнчү алимент баланы багууга кеткен минималдык керектөөнү жаппайт. Ал эми укук коргоочулардын бул мыйзамга көз караштары терс. Айтымдарында атайын фонд түзүү менен тескерисинче ар бир ата эненин жоопкерчилиги жокко чыгарылып калышы ыктымал. Алиментти жана ата энесинен айрылган эле балдар алып туруш керек. Ошон үчүн бул специфичный фонд да. Анан бүт кыргызстандыктар ушул фондду республикалык бюджетке калыптансын, ошол акчадан анан биз ушу атасы же апасы алимент төлөбөй койсо ошону берелик деген бул туура эмес. Анткени себеби кийин жөнөкөй киши айтат да, мен сага төлөп бербесем дейт, мамлекеттен деле ала бересиң деп жоопкерчиликти мойнуна салып коет. Ананда алимент фондун түзүүгө катардагы салык төлөөчүлөр кандай карашат? Бул дагы өзүнчө маселе. Бирөөнүн ордуна башка кимдин алимент төлөгүсү келсин дешет талдоочулар. Парламентте көтөрүлүп жаткан бул маселени юристтер да колдоого алышпайт. Пикирлеринде үй бүлө кодексиндеги нормативдик актылар жетиштүү болчу. Болгону аларды иштетүү жагын гана караштыруу керек. Размер алименти. Негизи алименттин өлчөмү мыйзам боюнча кирешенин 4/1 бөлүгү. Эгер бир бала болсо, 2 болсо 3/1 бөлүгү. Бирок азыр айлык акынын акталбай алгандар бар, кирешесин көрсөтпөгөндөр бар, таптакыр эч жерде иштебегендер бар. Андыктан бул маселе аябай татаал. Мен юрист катары ата эненин жоопкерчилигин катаалдатууну сунуштаар элем. Ал эми мыйзамдын демилгечиси аталган документ ата эненин жоопкерчиликтен качырбай, тескерисинче башка кирешелерин жашырып жүргөндөрүн ачыктоого мажбурлаарына ишендирет. Ошондой эле иштебей жүргөндөрдү иштетип, алимент төлөөгө милдеттендирет. Фондду түзүүнүн эң башкы максаты ушунда болчу. Эгерде биз ошол атаны мамлекетке иштеп берүүнү өзүнүн 8 сааттык жумушунан кийин мамлекетке иштеп берип, баласына төлөнүп жаткан компенсациянын баасын кайрадан мамлекетке төлөп берүүнү сунуш кылып, аны иштөөгө мажбурлай турган болсок, ар бир ата, ар бир эне өзүнүн кирешесин ачыкка алып чыгып, ал акчаны өзүнүн каалоосу менен төлөп берүүгө аргасыз болот эле. Эгер алимент төлөөдөн такыр баш тартса, анда жоопко тартуу жоболору да каралууда дейт Ыргал Кадыралиева. Мен сунуш берип жатат элем, айдоочулук көлүктөн ажыратылсын. Эгерде алименттен кача турган болсо, экинчиси кандай мүлк болбосун өзүнө каттатууга мүмкүнчүлүк болбосун. Каттатуу укугу болбосун. Ошондо сөзсүз түрдө балага кам көрүү ишке ашат эле. Өлкөдөн чыгуусуна да тыюу салынат. Агылмыш жообуна тартуу маселеси азырынча каралбай эле. Мыйзам долбоору кеңири талкууга аркы аптада палатага чыгарылып, тагдыры ошондо чечилет. Балким эл өкүлдөрү колдоочу документ болуп калышы ыктымал дейт анын демилгечиси. Самат Качканов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Жай мезгили үй бүлөңүз менен эс алуу үчүн ылайыктуу мезгил. Адистер эмгек өргүүсүн кантип өткөрүүнү өзүңүз үчүн эле эмес, үй бүлөңүз үчүн да пландоого кеңеш берет. Айтымдарында бул маал иштин айынан үйгө аз убакыт бурулган көңүлдүн ордун толтурууга мүмкүндүк берет. Нурсулуу Нуркамилова теманы улантат. Жай келип балдар эс алууга чыкканда бардык ата-энелерди ойлондурган суроо: кайсыл жакка барып эс алуу? Алдыдагы 3 айлык каникулду көңүлдүү жана кызыктуу өткөрүү үчүн ар кимдин өзүнүн пландары бар. Кыргызстанда ысык көл бар. Основной ысык көлгө жакшы болот. Негизи балдар эс алганда көбүрөөк башка сабактардан дагы даярдаса болот да. Музейге алып барам, бияка алып келем, шаардагы зоопарк алып барам, кыскасы цирк алып барам. Мына ушинтип эс алдырам. Көлгө барып эс алып келесиз ба? Пансионатка барсам. Иним бар, инимди жылда лагерге барып эс алат, ал кимге пионер беле кайсы бир лагерге. Өзүм болсо инимди карындаштарым алып кудай буюрса Ананьевага аркы нелерге барып эс алып келебиз кудай буюрса. Азырынча ысык көлгө барып эс алуу калаалыктар арасында популярдуу болуп турган кез. Бирок андан башка да түрдүү сунуштар бар. Мисалга, активдүү эс алууну каалагандар үчүн болсо, шаардан алыс эмес коктук колотторго барып эс алуу. Кааласаңыз 1 күндөн 15 күнгө чейин. Баалары жогору эмес. Ар бир адамга болгону күнүнө 200 сомдон ашып кетсе 400 сомго чейин кетет. Азыр көп эле кайрылып атышат, үй бүлөсү менен аз балдар да бошто көбүнчөсүн. Анан ата-энелер балдарын алып алып көп эле келип атышат. Кайрылса болот, келип чогуу чыкса болот.
сөзсүз түрдө ошол бала мындай кичине бир аз спорт менен макшыгыш керек, активдүү болуш керек да, баягы үйдө эле жатып неметпегенчи, спорт менен машыгыш керек кичине болсо дагы. Жоксо активдүү мындай энергичныйраак болуш керек да. Эгерде тоого чыгуудан чочулап же биринчи жолу чыгып жаткан болсоңуз, анда алгач бир күндүк саякатка чыгуу сунушталат. Баалары ошондой эле 400 сомдон ашпайт. Ошо жерде барып аткан туристтердин кандай кийинишет, ошолордун тажрыйба алып бир күнгө барса болот да. Жыламыш, аларча, чуңкурчак, аламидин, ысык ата, шамшы, кегети деген коктулар бар ушу Бишкектин айланасында. 1,5 саат, 2 саат ашып кетсе ошондой машина менен барабыз. Андан ары 5-6 саат жөө басмай да. Жөө басууну деги эле Кыргызстандын тегерегинде эс алууну каалабагандар үчүн чет элдик бир нече эс алуучу жайлар сунушталат. Жалпы үй бүлөңүздүн кызыкчылыгына жана капчыгыңызга жараша. Жайыгышын тынымсыз эс алуучуларды кабыл алган Турциядан тарта алыскы Европа өлкөлөрүнө саякатка барып келсеңиз да болот. Естественно, самым любимым. Эс алууну каалаган үй бүлөлөрдүн кызыгып барган жерлери албетте бул Турция. Эмнеге экенин түшүндүрүп берейин. Биринчи кезекте жатаканалардын шарттары эң жогорку деңгээлде. Балдар ойночу оюн-зооктор, аттракциондордун түрлөрү, бассейн, көлдүн жээгинде сууга түшүү. Кыскасын айтканда шарттары абдан эле жакшы. Андан сырткары Испанияга барса болот. Ал жакта Европадагы эң чоң кооз эс алуучу жер Фонтевентура паркы бар. Үй бүлөсү менен таза абада жайлоого барып эс алууну каалагандар да жок эмес. Анын үстүндө кымыз, саамал ичүү ден соолук үчүн да пайдалуу. Эң башкысы кайсыл жака барып эс албаңыз, жакындарыңыз жаныңызда болсо, ошондо гана чыныгы үй бүлөлүк эс алуу болоорун психологдор белгилешет. Балдарыңыз менен канчалык көп убакыт өткөрүп, аларга көңүл буруу бул ата-эне жана бала ортосундагы мамиленин чыңдалышына да түрткү болот. Одна из проблем, она заключается в том, что родители... Башкы маселе ата-энелердин жумуш иштеп жүрүп, балдар үчүн убакыт таба албагандыгында болуп жатат. Көбүнчө ата-энелер өздөрү менен алек болуп, балдарын унутуп калышат. А балдар болсо ар дайым ата-энесинин мээримине муктаж. Балдарга көбүрөөк убакыт бөлүп, алар менен кызыктуу темаларга маек куруу. Бул балдардын психологиясына да жакшы таасир тийгизет. Анан дагы эң башкысы үй бүлөңүз, жакындарыңыз менен эс алууну бир гана жайкы каникулда эмес, колдон келишинче күн сайын өткөрүп туруу керектиги айтылат. Нурсулу Нуркамилова, Иван Чижиков, 5-канал. Күндөмө бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.